Дагы бир кутман таң, урматтуу телекөрүүчүлөр. Албетте биз жогоруда айтып өткөндөй, биздин бүгүнкү программада кызыктуу коноктор менен оюндар болот деген биз биздин студиябыздын коногу жаш ырыкчылардын катарын толуктап келе жаткан, келечекте өзүнүн чоң бир максаттары бар кыргыздын сулуу кыздарынын катарын толуктаган жаш ырчы Кабилжан кызы Элияра келип олтурат. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Кутмандуу таңыңыз менен. Элияра, кандай башталды бүгүнкү таңыңыз? Келиңиз, ушундан баштайлы. Бүгүнкү таңым Кудайга шүгүр, аябай сонун башталды. Эртең менен бүгүн аябай эрте турдум. Негизи бүгүнкү күн аябай өзгөчө мен үчүн, Кудайым буйрса. Жакшы. Негизи эртең менен туруп мындай көнүгүүдөн баштайсызбы күндү же туруу ашканадан баштайсызбы? Жок, эртең менен туруп эбейинче эле өңгөл бетте карап, көзгө карап, өзүбүзгө өзүбүз комплимент айтып, анан ушинтип башталат го. Баракелде, жакшы. Чыгармачылыкка канчадан бери аралашып жүрөсүз? Бул чыгармачылыкка негизинен өтө деле көп болгон жок аралашканыма. Ошентсе дагы аябай көп ийгиликтер болду. Кудайга шүгүр, ушунчалыгына дагы болуп атат. Эми изденсең болот экен да. Канчалык изденсең, ошол өзүнүн түшүмүн берет экен да. Мен буга аябай жакшы ынанып атам, анткени ошол мен эмгек кылсаң, ошол өзүрө кайтат деген мага болуп атат. Ийгиликтер көп болду деп калдыңыз. Ошол бөлүшө кетсеңиз бир экөөсү менен. Мен мында ошол ийгиликтеримдин бири бул азыр жакында жаңы ыр жаздырып атам. Ал ошол ынтымакка жарчы бол деген Догдурбай Урманбетовдун обону, сөзү Алымбеков агайыбыздыкы. Андан сырткары биздин ошол университетибизде сулуулар сынагы болгон факультеттер аралыгында. Анан ошондо мен гран-при алып. Баракелде. Андан сырткары көп эле короткометражный фильмдерге ойноп, анан ушул сыяктуу. Негизинде чыгармачылык боюнча багытта кетип аткан турбайсызбы? Ырларыңыз кайсыл багытта көбүрөөк ырларды тандап, кайсыл багытта ырдап жүрөсүз? Кайсыл жанрда? Мен өзүм эстрадный, бирок элдик дагы ырдайм. Элера, айтсаңыз, негизи эле чыгармачыл инсандар, чыгармачыл эмес инсандар деле ар бир адамдын жашоодо өзүнүн девизи болот, мындай айтканда, өзү бир аз көңүлү чөгүп баратканда ошол инсанды ойготкон бир өзүнүн сөздөрү болот. Сиздин сөзүңүз кандай, мисалы үчүн, девизиңиз же болбосо жашоодо? Мен жашоодогу девизим максаттуу соккон жүрөк бактылуу өмүр сүрөт. Ошол мен алдыга койгон максатымды ошол көздөп, ошого жетмейинче койбоймун да. Ага жетмейинче башка нерселерди ойлобоймун дагы. Анан маанайымды дагы анан түшүрбөшкө аракет жасайм. Көпчүлүк учурда оптимисттик көз карашта карайм. Эмнеге болбосун? Маршруткага жетишпей калсаңыз дагы оптимисттик көз караш. Кийинкиси келет. Маршрутка болбосо мен азыр такси менен жетип алдым. Ооба, жакшы. Ошол сыяктуу. Негизи бул чыгармачылыкта чыгармачыл инсандар бүт бардык жагынан айрым бир учурда чыгармачылыкка жакын болот эмеспи? Сүрөттү кандай тартасыз? Сүрөттү мен өзүмдү мактабайм, мен кичинемде тартчу элем. Талантыңды таптабасаң бул жоголуп кетет деген нерсе чын экен. Анткени мен кичинемде жакшы сүрөт тартчу элем да. Апам айтчу, апам психологияңар жакшы болот деп кечинде жатарда сүрөт тарткызчу, анан азыр тартпай калдым. Бирок сиз кайгырбаңыз. Психологиябыз жакшы. Психологияны кайра да күчтөндүрөбүз. Мына сизге атайын тапшырма даярдаганбыз. Мынакей актай кагаздар. Сүрөттү өзүңүзгө коелу, өзүңүздүн фантазияңыз менен. Сизге атайын калемсаптар бар, мынакей 4 түстүү. Элера, бүгүн биз балким жайды тартасызбы? Балким жай, балким көл жээгинде өзүңүз эс алып атканыңыз, балким өзүңүздүн таңыңызды тартасызбы, туруп күзгү алдына келип өзүңүздү келбетиңизди түзүп атканыңызда. Айтор, сиздин чыгармачылыгыңыз, фантазияңызга жараша. Келиңиз, баштай бериңиз. Тартканча биз сүйлөшө беребиз, Келиңиз, анда кеттик. Жашыл түс менен Элера бизге баштады сүрөттү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Элера жаш таланттуу ырчы кызыбыз, ырчылардын катарын толуктап келаткан. Азыр бизге мыкты композиция тартып бермекчи. Балким таң калтырат, мындай тоолорду тарта баштады. Азыр биз көргөзөбүз бунун жыйынтыгында эмне болот. Албетте ар бирибиз кичинекей кезиңизди эстеп атат болушуңуз керек. Негизи бала чагыңыз кайсы жерде өткөн, Элера? Бала чагым Ош облусунун Өзгөн районунда болгон.
Мектепте жакшы окуучусуңуз? Кудайга шүгүр, мектепте аябай жакшы эле бүткөнмүн. Жакшы авторитети менен жакшы эле бүткөнмүн. Өзгөчө сүрөт тартуу боюнча. Рамазан айы азыр ушул аптаптуу ысык күндөргө түшкөндө орозодо кыйналган жоксузбу Элера? Орозонун өзүнүн касиети болот дейт го. Ошол касиети менен Кудайым колдоп атат окшойт. Кыйналган жокмун Кудайым буюрса. Канча жашыңыздан бери же канча жылдан бери орозо кармайсыз? Биз ошо үй бүлөбүз кичине ушундай өтө эле диний эмес, ушундай көз карашта да жакшы. Анан кармайм. Ошо акыл эсиме киргенден бери эле. Баркелде. Элера биздин азыр телегөрүүчүлөргө көрүнбөй атат. Негизи айта кетсеңиз, эмнени баштадыңыз? Же сыр болуп турсунбу? Адырларды тартып атам, андагы чөптөр. Адыр, чөптөр. Кичинекейиңизде кандай сүрөттөрдү тартып элеңиз? Ошо мультфильмдерди. Мультфильмдерди. Кайсы мультфильмдер көрүп элеңиз, Элера? Рапунцель. Ооба, Рапунцель. Белоснежка. Кичинекей убагыңызда барып эле Рапунцель. Кече жакында эле чыкты. Рапунцель, Белоснежка ушуларды көп көрөбүз го. Рапунцельдин таасиринен уламдагы чачыңызды өстүрдүңүз башка. Рапунцель келечекте Азыр сүрөт тартканга убакыт табасызбы? Же чыгармачылыктан бошобойсузбу? Жок, азыр сүрөт тарткан. Элера, биз бүгүнкү Кутман таң программасынын темасы жай мезгили тууралуу сүйлөшүп атканбыз да, жайдагы эс алуу боюнчачы. Сиз эс алганга жетиштиңизби? Эс аласызбы? Эми буюрса план кылып атам, эми эс алам. Кандай түрдө эс алайын деп атасыз негизи? Аба алмаштырып, анан сыртка чыккым бар эле. Сыртка, чет өлкөгө. Жакшы. Негизи чет өлкөгө дегенде экзотикалуу жайларгабы, же болбосо биздин коңшулаш өлкөлөргө, кайсы жерлерге? Мен өзү келип калдык, Биздин сүрөтүбүз жыйынтык алып атат, урматтуу телекөрүүчүлөр жана мырзалар, даяр туруңуздар. Азыр биз Элерадан жакшы сүрөт, сонун сүрөт өзү даярдап, кооздоп атат азыр. Сүрөттөр. Азыр көрөбүз. Кандай болот? Гүлдөрдү коюп салсам. Өзүңүздү болду, Болду, келиңиз. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей жай, Элера келиңиз, чогуу айтабыз, Бул күлүп турган эки көзү бар. Күн, жакшы. Күн Элера үчүн ар дайым жылмаят, биз үчүн дагы. Анан бул адырлар. Көк майсаң, жашыл чөп. Ушул могу чөптөрдүн аттары эмне болот? Түшүнбөй атам. Булар гүл экен, буларчы? Ышкынбы? Чөп иши кылса. Жакшы, баракелде. Жана бул гүлдөр, Гүлдөр. Азамат, мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бул сүрөттүн атын койсок болот. Сиздерде эгерде жакшы ойлор болсо, биз менен бөлүшсөңүздөр болот. 80-60 номерине бул сүрөттүн атын койсоңуз болот. Элера, келиңиз. Сиздин фантазияңыз бул сүрөттүн атын эмне деп коебуз? Кандай ат алсын ушул сүрөт? Таңдагы ачкандар. Атканда гүлдөр да бар. Таңдагы гүл, Келин ушуну бизге жазып коюңуз, биздин чыгармачылык жааматка сизден эстелик болсун. Балким ошо Кутман таң, балким таң арты. Кутман таң деп жазып койсоңуз болот. Албетте. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин Элера өз чыгармачылыгы менен бөлүшүп кетти. Азыр Кутман таң деп атын да коюп атат. Азыр болору менен биз ырларга өтөбүз, Рахат. Мына ушул кичинекей. Негизи Элера, сиз орозо бүгүнкү күндө орозо кармап атасыз, Бүгүн оозду канчада ачасыңар? Бүгүн ооза ачуу саат канчада? 8-ден 8:49. Мынакей Элера жана урматтуу телекөрүүчүлөр, Доктор Шер суусундугу ГМОсуз жана мыкты компот биздин Баткен шаарынан даярдалган өрүк шербети. Орозодон кийин ооз ачуу аземине дал ушул шербет сонун жардам берет. Чоң рахмат. Элера, айтсаңыз ушул сизге ооз ачарга ушул шердин компотторун сизге тартууга болсо, ооз ачарда ичип даамын татып койсоңуз болот. Бул биздин дем өрүүчүлөрдөн Кутман таң көрсөтүүсүнө берилген ушундай таттуу суусундуктар. Анан Элера, эми ырга дагы кезек келди окшойт. Негизи кайсыл темадагы ырларды ырдайсыз? Азыр эми бизде ар кандай темада. Азыр бир эле темага токтолуп калгым келбейт. Азыр ырга өтөлү, Келиңиз, Элера, өзүңүз
жакшы көргөн динамикалуу, шаңдуу ыр менен кеттик. Мен колдоп турам. Урматтуу эле көрүүчүлөр, кеттик. Сиз дагы колдойсуз, э? Азыр мен ошол сүрөт экөөбүз колдоп турабыз. Апакем деген ырдырдап берейин. Азыр мен апамы аябай сагындым. Ошон үчүн апама деген ыр, ошо апакем деген ырдырдап берейин анда. Кеттик анда. Биринчи аткарган ырым болсун. Апапак жолук салынып, аманым тилеп жалынып, алыстан кызым келет деп ай апакем жүрөт сагынып. Алыстан кызым келет деп ай апакем жүрөт сагынып. Ардайым жарык манайың, агарып барат самайың. Ал пеште бизди өстүргөн ай апакем жашот алайын. Ал пеште бизди өстүргөн ай апакем жашот алайын. Тал-талдап өргөн чачымды, таптырбай ал кез жашымды. Алыстан кызым келет деп ай апакем жүрөт сагынып. Апакем жүрөт сагынып. Баракелде Элера, мынакей Элеранын апасы, апалар, Элера жаңы эле сиздерди Кутман таң деп сүрөт тартып андан кийин апаларга апакем деген ыр чыгармасы менен баарыбызды шаңга бөлөп кетти. Чоң рахмат, мыкты ыр болду. Албетте, апаларыбыз ар дайым аман болсун. Ушул сиздин чыгармачылыгыңызга, үй-бүлөңүздүн көз карашы кандай? Үй-бүлөмдүн көз карашы аябай жакшы. Колдоп турушат. Колдоп турушат. Айрыкча апам, атам. Бир туугандар мен бар эле, бирок айрыкча апам да. Жакшы, ушул кызым албетте апалардын тилеги. Жаман сагындым. Эфир аркылуу салам айтсаңыз болот. Жакшы. Айтсаңыз, эми устаттарыңыз жөнүндө дагы бир ооз кеп айта кетпесеңиз болбойт. Анткени кыргыз эли ушул устат шакирттин тарбиясын көп атам эмеспизби? Шакирт устаттан жогору кетет дейт. Келиңиз анда. Мен устатым бул жакта вокалдан сабак берген ошол Алымкул агай. Андан сырткары бул өзүмдүн мурун ошол устатым болгон мектепте мен Примбердиева Мейирбан деген эжекем бар болчу. Аябай кайсы жакка болбосун ушундай бир өзүнүн кеп кеңешин берип, конкурска чыгаардын алдында ырдатып, анан мен Манасты айтып калчу түрүм бар болчу. Манасты да айттырып, мындай айтасың, голосуң башкача болуп калды деп ушинтип турчу да. Манас деп калдыңыз. Биз ушундай эфирде ушундайбыз. Айткан жерибизден кармайбыз. Манас дедиңиз. Азыр Манастан бир баштайсыз го. Манас айтып көрбөсөңүз болбойт. Мен колдоп турам. Албетте дагы эле сүрөт менен. Кеттик 1-2-3. Манас бул эми биздин ушундай улуу тарыхыбыз. Улуу мектеп, улуу жол. Анан тарыхты чаңганың тамырсыз калганың дейт да. Ар бир кыргыз жараны бул Манастан кичине үзүндү билип койбосо болбойт да. Албетте биздин экран артындагы телекөрүүчүлөр күтүп калды сизди. Манас болсо анда эсек кеттик. Манастын төрөлүшүн айтып берейин анда. Эми бул аябай образга кириш дагы бир аз татаалыраак да. Сизде мүмкүнчүлүк сүрөт тарттыңыз, бүгүн образга да киресиз. Кеттик. Анда Манастын төрөлүшүн айтып берейин. Байжакып балам сүйүнчү, бүгүн сенин багыңа арстан туулган шеркелди, оң колуна каракан, кармай түштү Манас, сол колуна сары алтын, уштай түштү Манас, көргөндүн көнү бөлүндү, арт жагында баланын, кара көк жал көрүндү, эрешен тарты бер болот, атары тыбок болот, аламда мындай жок болот. Баракелде Элера, күткөн эмесмин, чындап сиз азыр мен мындай уялып айтып берет болуш керек деген. Манасты бирок сиз көтөрдүңүз, динамиканы аябай азаматсыз.
улантабыз биз суроолорду кайрадан. Негизи ошол китепти көп окуйт окшойсуз, Эми бош убактымда кандай болсо дагы, мүмкүн болсо аябай кенен бош болуп калганда анан кээде окуп коем. Так музыка укканды жакшы көрөм. Жакшы. Негизи чарчаганда эс алган түрүңүз кандай түрдө эс аласыз? Балким велосипеддеби, балким экстремалдуу эс аласыз, балким ушул тууралуу. Эс алганда кандай эс алабыз? Музыка угуп эс алабыз. Балким кээ бирлер таң калышы мүмкүн. Мындай бир аз жай музыканы коюп бийлешибиз мүмкүн. Же болбосо сыртка чыгып, өзүм жалгыз паркта чыгып эс алганды жакшы көрөм. Жакшы. Анда дагы бир чыгарма кабы? Келиңиз. Кайсыларды айтып бересиз? Азыр ошо Догдурбай Урманбетовдун обонуна жазылган ырды аткарып берейин. Ушуларды жакшы көрөм. Музыкасы менен аябай жакшы чыгат. Ошентсе да азыр аткарып берейин. Ынтымакка жарчы бол деген ыр. Атадан мурас болуп, арбас кубат болуп, ала тоо мекенибиз. Ак калпак жерибиздин, ала тоо жерибиздин баркына жетели биз. Рызкыга тамчы бол, ынтымакка жарчы бол, мекендеш. Атпай журтка жүрөк бол, ата журтка тирек бол, мекендеш. Ынтымакка жарчы бол, рызкыга тамчы бол, ынтымакка жарчы бол, мекендеш. Атпай журтка жүрөк бол, ата журтка тирек бол, мекендеш. Ынтымакка жарчы бол. Баракелде. Ушул үнүңүз бир өзгөчө. Кандай кам көрөсүз үнүңүзгө? Бул Кудайымдан берилген талант болсо керек, өнөр болсо керек. Анан бирок эртең менен үндө көнүгүүлөр жасайсызбы үнгө? Эртең менен туруп ошол созулма үндү тамгаларды айтам. Мисалы буларды бат-бат айтып, биринчи акырын айтып, деп анан бат-бат айтып, анан ушундай кылам. Ооз көнүгүүлөр жакшы, чындыгында пайдасын берет. Биз дагы учурларда колдонуп жүрөбүз. Баарыбыз тең. Негизи атаандаштыкка сиздин көз карашыңыз кандай? Атаандаштык эгерде мындай жакшына көз караш менен атаандашса болот. Анан өзүңөн өзүң эле күйүгүп, мен кылганды жасай албай, кылганды мен жасай албай күйүгө берсең болбойт. Бирок атаандашмайынча мындай алдыга озунуп болбойт да, бирөөгө атаандашпа, бул жасаптыр, мен жасашым керек деп жасайм деп туруп жасасаң, ошондон өтүш керек. Эгерде атаандашсаң, жөн эле жете албай атаандашкан болбойт да. Жакшы. Сизде барбы атаандаштарыңыз ошол жакшы багытта, балким? Атаандаштар менен болсо керек, мага билиндирбейт да, айтпайт да. Сиз өзүңүз кимге атаандашасыз? Мен өзүм жанындагыларыма өтө деле атаандаша бербеймин. Эгерде ушундай жакшы бир нерсени көрүп калсам, мен ошондон өтөм деп туруп, анан өзүм ушундай бир позицияны кармап өтөм да ошол адамдан. Жакшы. Элера, сиз ушул позитив тартып, Кутмантаң деп ат коюп да сүрөт тартып бердиңиз. Эми ушул сүрөттү биз тапшырманы бир аз оорлотоп атабыз. Ушул эле сүрөттү көзүңүздү жумуп тартып берейин. Тартып бериңиз. Көзүмдү жумуп, карабай туруп, көзүңүздү жумасыз жана мен жакты карайсыз. Багыт мен жакта болсун. Көзүңүздү бизге жумдум деп өзүңүз тартып койсоңуз эсепке кирбейт. Ошондуктан кайрадан биз адырларга жол алабыз, жайлоого, гүлдөр жана Кутмантаң жана күлүп турган күндү тартабыз, ооба, ушул эле сүрөттү көзүңүздү жумуп. Калем соптор сиздин колуңузда, кийинки барак сизде. Бир жолу эстеп алсаңыз болот, акыркы жолу карап алсаңыз болот. Мынакей бизге мүмкүнчүлүк карадык, Эми Элера, көздү жумасыз, мен жакта карап турасыз. Ооба. Бул компотту бер жакка алып коебу, телекөрүүчүлөрүбүзгө көрүнбөй калышы мүмкүн. Ал эми биз болсо сиз көз жумуп сүрөт тартып атканда биз сүйлөшүп турабыз, сизге суроолор берип турабыз. Баштай бериңиз, Элера, кеттик анда. Ой, аябай ыңгайсыз болуп атат. Мен көзүм жумуп сүрөткө тартып көрбөпмүн, чын. Биринчи жолу мен жакта карабыз. Балким жерге чийип салаттырмын азыр. Жер мен айтып турам. Ошонусу менен кызык. Ошонусу менен кызык.
бизге адырларыңыз окшош баштады, азаматсыз. Көзүңүз ачык окшойт, элдер. Жок, ачкан жокмун. Ачпаңыз. Ачык турганда тартат түстөрдү мен берип турам сизге, сары, кызыл, жашыл. Негизи сүрөт тартканда ушу кол менен бир нерсени жасаганда адамдын акылы жана аң сезими жакшы иштейт. Себеп дегенде бул мээнин жакшы иштешине өбөлгө болот экен колдун иштегени. Ошол сүрөт тарткан же болбосо кол менен кандайдыр бир демкелерди чогулткан бул аябай жакшы пайдасын берет экен. Карап турганда Элера чындыгында газондорду тарта баштады, азамат. Окшоштуруп атасыз. Адырлар жакшы экен, аябай. Азыр көрөбүз, күндү кандай тартат экен, Көздү ачпаңыз. Көздү ачпаңыз. Көздү ачпаңыз. Кызыл гүлдөрдү тартыңыз. Көздү такыр ачпаңыз. Баракты сезе баштады эле. Кол менен. Кандай экен көздү жума алып сүрөт тарттыңыз? Башкача, такыр башкача. Мен биринчи жолу тартып атышым. Элестетип атасыз ба? Дагы бир мындай ачылыш, көздү жумуп мындай ырдап да көрсөңүз болот. Башкача сезимдер болот. Негизи өлчү арыды атканда аяй берилип кеткенде көздү жума алышат го? Бирок чын бул да өзгөчө бир касиет. Гүлдөрүңүз окшош атат, азаматсыз. Бир азаматка окшош атат. Телегөрүүчүлөр азыр биз салыштырабыз. Ооба, көрүп турганда да тартат. Мындай айтканда, интернет баракчаларында да аябай көп кездешет го. Мисалы үчүн чейин жана ошондон кийин деген. Азыр биз урматтуу телегөрүүчүлөр Элера биздин эфирдин алгач башында тарткан сүрөт менен андан кийинки сүрөт. Бул дагы ошол да гүл тарткан доктурлар сөзү. Көз ачпайбыз Элера, жакшылап. Гүл тартасыз бул менен деле. Эки түсүнө гүл тарткансыз, бул экинчи түстөгү гүлдөр. Элера бир жагынан карап, чынында сүрөт тартып атканыңызга карап, мен сиздин тапкычтыгыңызга баа берип атам. Көздү жумуп, манжалардын сезүүсү менен тартып атат окшойт Элера. Ал эми урматтуу телегөрүүчүлөр, биз улантабыз. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү доктор Шер өрүк шербети сиздин чаңкаганыңызды кандырган мыкты суусундук. Биз менен чогулуңуз, доктор Шер. Ооба, гүл. Акыркы шилтемелериңиз бул гүл. Гүлдөн кийин жазууну эле жазып берем. Гүлдөн кийин жазуу бар, Азаматсыз. Күнүңүз берки көзүңүздү ачып сүп турган сүрөттө гүлүп турган. Гүлүп турган гүл тартасы. Ошондо унутпайбыз. Биз Элерага көзүн жумдуруп, лабиринттен чыгарсак деле чыгып кетмек экен. Чындыгында сүрөттү жакшы өздөштүрүп атат. Элера, билесиз, биз бала кезге бир барып келели, биз менен кошо сиз дагы көздү жумуп турасыз. Көздү жумган боюнча биз бала чакка барып келели. Ушул жайлоого же болбосо чоң ата, чоң энелердикине барганда кандай азыкты сиз жакшы көрүп жейт элеңиз? Жайлоого барганда Негизи эле май тамактарды андай эле жей берем. Курут жечүмүн. Курут жечүңүз, өзүңүз жасачыңызбы курут? Ооба. Жасап анан кургагача уурдап жечүбүз. Ушундай болду беле? Курутtu тартып таштайм беке. Тарта бериңиз, курут эле тартсаңыз. Жакшы. Аяктап калды урматтуу телегөрүүчүлөр. Элера өзүнүн чыгармасын көзүн жумуп тартып аткан кезде отман таң. Ошон менен кол чабуулар менен биз аяктадык урматтуу телегөрүүчүлөр. Элера, сиз көзүңүздү ачсаңыз болот жана акыркы чыгарманы бага берсеңиз. Биз өзүңүз таанышабыз алгач. Мынакей. Урматтуу телегөрүүчүлөр. Көп деле айырмачылык жок. Айырмачылык албетте бар экен. Бул жерде биздин Элеранын гүлдөрү гүлгө окшошуптур да. Ал эми бул жерде биздин доктор айымдардын кол жазмасындай болуп, аябай жакшы гүлдөр тартыптыр, врачтардын кол жазмасында. Бирок кандай гана болбосун, ар дайым жан дүйнөңүздө ушундай гүл жана күн болуп жаркыраган түстөр гана орун алсын деп атабыз. Ооба, албетте. Анчалык деле чоң айырма байкалбайт, бирок көздү жумуп алып сүрөт тартуу деле ар бир адамдын колунан келе бербейт. Анда Элера, биз сизге ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дагы мындан дагы көрүшсөк, буюрса кубанычта болобуз. Жакшы ийгиликтер менен келип турсаңыз, биздин эшигибиз ар дайым ачык. Рахмат сиздерге дагы, чыгармачылык топко ийгилик. Анан
ар дайым ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябыздын коногу Кабилжан кызы Элера жаш ырчыларыбыздын катарын толуктаган таланттуу жана сүрөтчүлөрдүн катарын толуктаган өзгөчө үнү бар, өзүнүн өзгөчө бир ырлары менен болуп өттү Элера. Анда биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Албетте.